Чындап эле бул трагедия да, абдан чоң трагедия да. Ушундай үй бүлөлүк зомбулук аялдарга жана балдарга абдан көп болуп атат. Биз канча мындай ушул маселени көтөргөн сайын бул ушундай учурлар токтобой атат да таптакыр эле. Алдын ала ошо иштерди бир алып барсак, ошо жанагы биздин байкуш маркум аялдын бетинен эле көрүнүп турат да кандай кыйналып жашаганын. Ушу МСО, сиздер ушу алар менен да тыгыз иштешиңер керек да. Ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары, активисттер менен бул ишти алып барбасак, бул анда калып калат. Азыр сиз ошо үй бүлөлүк зомбулукка өзгөртүүлөр киргизип атасыздар, ошо электрондук браслет боюнча. Биз уже окуя болгондон кийин сиз уже биз бул иштерди аткарсак болот, туурабы? Алдын ала иштер жок болуп атат, таптакыр эле. Ушул трагедиялар болбос үчүн канча деген мына биздин айымдар өлүп кетип атат, жөндөн жөн эле. Ушул алдын ала иштерди күчөтсөк, Эркебек мырза. Туура айтасыз, бул чоң трагедия, бул бир эле үй бүлө эмес, өлкө үчүн да трагедия мындай фактылар. Ички иштер министрлиги тарабынан бул боюнча аябай чоң жумуш алып барылып атат. Бул боюнча бизде азыр көп эле роликтер чыгарып жайылтып атабыз, СМС рассылка кылып атабыз. Ар бир факт боюнча, семейный насилие боюнча бизде реакция болот. Ар бир факт боюнча бизде кызматкерлер териштирүү жүргүзөт. Бул факт боюнча айтып кетсем, бул үй бүлөдөн буга чейин бир сигнал да түшкөн эмес, арыз да түшкөн эмес. Ушундай болот деген, ушундай эме болуп аткан боюнча. Эгерде бир жолу, эки жолу заявление түшкөн болсо, жалоба болгон болсо, факты болсо, бизде анда иште үй бүлөлөр контролго алынып, контролго коюлат да. Буну айтып атам, бул баягы трагедия, бул кырсык да бул трагедияны биз уже мындай боюнча биз да жумушту күчөтүп атабыз. Бул жерде мен сиздер туура айтып кеттиңиз, бул жерден жалгыз эле ички иштер министрлиги эмес. Биз баарыбыз ар бир семьяны карап отура албайбыз. Бул жерден айылдык кеңештин депутаттары, органы местного самоуправления, социальный башка да службалар бар да, ошолор дагы жумуш алып барыш керек деп ойлойм. Ушуну жумушту күчөтсөк, муну келечекте мындай трагедияга жол бербейбиз деген ойдомун. Рахмат. Рахмат, Эркебек мырза. Эми чындап эле бул абдан өкүнүчтүү да. Ата энелердин чыркыраганы, ошол эле балдар калып калды, жетим балдар калды да эми. Атасы мына түрмөдө отурат эми, апасы ушинтип өлүп калды эми. А балдарыбыз, байкуштар калып калды да. Качан биз айымдарды коргойбуз, качан аялдарды коргойбуз, качан балдарыбызды коргойбуз. Эч эле мына токтобой атат да ушу зордук зомбулук. Себеби бизде алдын ала вообще профилактика иштер жок болуп атат. Таптакыр жок. Мен ошо ойлойм, Эркебек Жумабекович, эми сиздер ички иштер министрлиги бир колго алсаңыздар, ушундай зөөкүрлөрдү бир аныктаса болот да, туурабы? Бул бетинен да көрүнүп турат. Мурунтан эле болгон бул зордук зомбулук. Андан кийин ушуларды таптап, ушундай үй бүлөлөрдү мындай аныктап, бизде жана подворовой обходтор дегендер бар, соц работниктер дегендер бар. Бизде жанагындай ИДН бар. Милициялар жүрөт. Биз милицияны азыр айлыктарын кандай көтөрдүк? Турабы? Колдоп атабыз да. Эми ошо иштерди бир мындай катуураак алып барсаңыздар. Сураныч.